Эфирде 7 октябрга карата алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Студияда мен Асель Болотбекова, саламатсыздарбы? Бишкек шаарынын Ала Тоо аянтында Садыр Жапаровдун өкмөт башчы болушуна каршы митинг болуп жатат. Жогорку кеңеш саясатчы Садыр Жапаровду премьер-министрдин милдетин убактылуу аткаруучу кылып шайлашты. Ал эми экинчи координациялык кеңеш жыйында Садыр Жапаровду премьер-министр катары тааныбай тургандыгын айтышты. Кагылышуудан жаракат алгандардын саны 768ге жетти. 218 жабырлануучу ар кандай оор жаракат менен ооруканаларга жаткырылып, анын 7-сү жандандыруу бөлүмүндө. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныша аласыздар. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев азыркы учурда кайда экени тууралуу маалымат жок. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин убактылуу жетекчиси деп жарыяланган Курсан Асанов эски аянтта бүгүн 7 октябрда болгон ички иштер органдарындагы инструктаж учурунда билдирди. Ал эми Асанов өзү министрликти мыйзамсыз башкарып жаткандыгы тууралуу суроого аны эл тандаганын, Конституцияда жазылгандай бийлик элдики экенин айтып жооп берди. Учурда Бишкек шаарынын Ала Тоо аянтында Садыр Жапаровдун өкмөт башчы болушуна каршы митинг болуп жатат. Ага Реформа саясий партиясынын өкүлдөрү, баштан башта кыймылынын мүчөлөрү баштаган бир нече саясий топ катышууда. Митингде сөз сүйлөгөндөр өкмөт башчылыкка мурдагы кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү эмес, таза, адилет, ачык айкын иштей турган жаш лидерлер келсин деп талап кылышууда. Түндө Бишкек шаарында топтошкон балдар Нават чайханасын талкалоого аракет кылышкан. Кийинчерээк социалдык тармактарда элдик кошуун ВФА соода борбору менен Нават кафесине чабуул жасагандары артка кайтарган видеосу тараган. Партиялардан түзүлгөн координациялык кеңештин билдиргени боюнча, түндө талоончулук болот деген коркунучтарга байланыштуу ыктыярдуу элдик кошуундун тобуна 1500дөн ашык адам жазылган. Ыктыярдуу элдик кошуун белгисиз адамдар тобу жүргөн көчөлөрдөгү кафе, соода борборлорун курчап, аларга кимдир бирөөнүн киришине жол берген эмес. Ал эми Ала Тоо аянтында тарабай турган митингчилер түндө 3 жерге от жагып, жылынып жатканы тартылган видео сүрөттөр тарады. Бирок 7 октябрда таңга маал абал турукташкан. Ал эми Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын маалыматына караганда 5 октябрдагы массалык башаламандык учурунда 11 автобус талкаланган. Негизинен унаалардын эшик айнектери сындырылган. Учурда коомдук транспорт ишин жандантып, каттамга 112 троллейбус, 105 автобус жана 650 киши унаа чыгып, эл ташууга киришкен. Жана ошондой эле 6 октябрда ишин токтоткон ири соода борборлору качан ачылаары белгисиз. Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш Кыргызстанда болуп жаткан кырдаал боюнча кайрылуу жасады. Башкы катчынын өкүлү Стефан Дюжарик чет элдик басылмаларга Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы каза болгондорго кайгырат жана бардык тараптарды сабырдуулукка, күч колдонуудан алыс болууга чакырат деп билдирген. Гутерриш Кыргызстандагы болуп жаткан окуялардын катышуучуларын бардык маселени мыйзамдын чегинен чыкпай чечишүүгө чакырат. Ошол эле учурда Бириккен Улуттар уюмун учурдагы кырдаалды тынчтык жолу менен чечүүгө багытталган аракеттерди колдоого даяр. Жогорку кеңеш саясатчы Садыр Жапаровду премьер-министрдин милдетин убактылуу аткаруучу кылып шайлашты. Ал бул кызматка 6 октябрда Бишкектеги Достук мейманканасында өткөн Жогорку кеңештин кезексиз жыйынында 62 добуш менен шайланды. Ал эми 2 координациялык кеңеш жыйында кечээ 6 октябрда Жогорку кеңештин депутаттары тарабынан көрсөтүлгөн өкмөттү жана Садыр Жапаровду премьер-министр катары тааныбай тургандыгын айтышты. Белгилей кетсек, Кыргызстанда дагы бир координациялык кеңеш түзүлүп, анын курамына Чоңгазат, Ордо, Мекен ынтымагы партияларынын лидерлери жана Реформа партиясынын мүчөсү Урмат Жаныбаев, Ыйман Нуру партиясынан Чыңгыз Макешов кирген. Мындан тышкары парламент спикери алмашып, Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Дастан Жумабеков өз арызынын негизинде төрагалык кызматтан алынды. Анын ордуна Мыктыбек Абдылдаев төрага болуп шайланды. Жаңы төрага Абдылдаев депутаттарды өкмөт башчы Кубатбек Бороновдун кызматтан кетүү тууралуу арызы менен тааныштырды. Жаңы төрага Абдылдаевдин журналисттерге билдиргенине караганда, эми жаңы өкмөт башчылыкка талапкер өзүнүн программасын, өкмөттүн курамын жана структурасын парламентке сунуштайт. Мына бүгүн жогорку кеңештин сессиясы болду. Жогорку кеңештин сессиясы болуп,
мени премьер-министр кылып шайлашты. Бүгүн өлкөдө бийлик легитимдүү бийлик орноду. Ошондуктан мен сиздерге бүткүл мамлекеттик кызматкерлерге, министрликтерге, облас, хакимият, айыл өкмөттөргө эртеңден баштап кызматка чыгышыңыздарды мен буйрук беремин. Ош шаардык мэриясынын маалымат кызматы билдиргендей, Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев кызматтан кетти. Буга чейин митингдегилер Ош шаардык кеңешинин депутаттарынан чукул жыйын өткөрүүсүн талап кылышкан. Шаардык кеңештин депутаттары чукул жыйын өткөрүп, шаар мэри Талайбек Сарыбашевка 31 депутат ишенбөөчүлүк көрсөткөн. Бирок мэр арыз жазган эмес, ал сотко кайрыла турганын билдирген болчу. Талайбек Сарыбашевдин ордуна Бир Бол партиясынын талапкерлеринин тизмесинде 13-чү катарда турган Дүйшөн Торокулов убактылуу мэри болуп дайындалды. Жаңы мэрдин айтымында ал Ош шаарына стабилдүүлүктү орнотуу максатында эл тарабынан шайланган. Ошондой эле ал Улуттар биримдиги партиясынын лидери. Ош шаарынын экс-мэри Мелис Мырзахматовдун элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон лидер экендигин айтып, ал келсе сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мэрлик кызмат кимге насип болсо ошого өткөрүп бере тургандыгын билдирди. Эскерте кетсек, Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов кечээ жеке учак менен Кыргызстанга учуп келген. Мирлан Самый-Кожо КТРКнын башкы директорунун милдетин убактылуу аткаруучу болуп дайындалды. Буга чейин Коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңеши каналдын башкы директорунун милдетин аткаруучу кылып, Алкул Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасынын директору болуп иштеген Жылдыз Бакашеваны шайлаган. Ал эми Коомдук телерадио берүү корпорациясынын мурдагы башкы директору Жайнак Үсөн уулу өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арызын жазган. Мындан тышкары Ала Тоо 24 каналынын жаңылыктар кызматына башкы редактордун милдетин аткаруучу болуп Чынара Капарова тандалды. Чынара Капарова Бир Бол саясий партиясынан жогорку кеңешке талапкер. Ал буга чейин коомдук каналда алып баруучу болуп иштеген. Ал эми 2016-жылы иштен алынган болчу. Нарын облусунун Жумгал районундагы Каракече көмүргенин 6 октябрда саат 15:00 чамасында топ киши басып алды. Маалыматка караганда, ишкананын Каракечедеги филиалын 100 кишиден турган топ ээлеп алган. Кыргыз көмүр ишканасы кенди басып алууну Саяк деген каймана аты бар Крим авторитет Кадыркулов уюштурган деген маалымат бар экенин кабарлады. Ишкананын маалыматына караганда, басып алгандар филиалдын кассасынан акча жана көмүр иштетүүдөн түшкөн 1,5 миллион сомдон ашык каражатты тартып алган. Филиалдын директорун башкы инженерди өз ыктыяры менен кызматтан кеттим деген арыз жазууга мажбурлап, жетекчиликтин алмашуусун талап кылып жатканы айтылды. Кыргыз көмүр көптөгөн машинелер кенге документсиз жана төлөмсүз кирип жатканын, бул жагдай жана кенди басып алуу 2020-2021 жылдагы жылуулук берүү мезгилине терс таасирин тийгизиши мүмкүн экенин эскертти. Ишкананын жетекчиси Канатбек Ашырбаев буга чара көрүүнү өтүнүп, УКМК жана Ички иштер министрлиги жана координациялык кеңешке кайрылган. Каржы уюмдарынын коопсуздугу үчүн акча каражаттарын которууну камсыз кылган. Улуттук жана эл аралык төлөм системаларынын иши убактылуу токтотулду. Улуттук банк каржы уюмдарынын каржылык кызмат көрсөтүүлөрдү, төлөм системаларын онлайн форматка өткөрүүнү сунуштады. Мындан тышкары өлкөнүн каржы банк тармагындагы коопсуздугун жана каржы насыя уюмдарынын активдерин сактоо максатында өлкөдө саясий кырдаал турукташканча коопсуздук чараларын күчөтүүгө чакырды. Маалыматта айтылгандай, Улуттук банк жагдайды байкоого алып турат. Зарыл болгон учурда өлкөнүн финансылык жана банк системасынын туруктуулугун жана коопсуздугун камсыз кылуу үчүн тиешелүү чараларды колдонот. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, бүгүн 7 октябрда саат 8:00 карата 768 жабырлануучу медициналык жардам үчүн кайрылды. Анын ичинен 550 жаранга амбулатордук жардам көрсөтүлүп, үйүнө чыгарылды. 218 жабырлануучу ар кандай оор жаракат менен ооруканаларга жаткырылды. Анын жетөөсү жандандыруу бөлүмүндө. Жана ошондой эле дарыгерлер ооруканага гранатанын чачырандысынан жаракат алып түшкөн 19 жаштагы жарандын колун кесүүгө аргасыз болушканын маалым болду. Тилекке каршы күч органдары менен кагылышууда дагы бир 19 жаштагы Лейлек районунун Карабулак айылынын тургуну башынан катуу жаракат алып каза болду.
Республикалык штабтын берген маалыматы боюнча жалпысынан алганда өлкөдө 48 097 адамдан коронавирус табылды. Соңку сутка ичинде COVID-19 илдетин жуктуруп алган 298 учур катталган. Оору катталган аймактарды бөлүп караганда Бишкек шаарында 57, Ош шаарында 20, Ош облусунда 61, Баткен аймагында 89, Жалал-Абад жергесинде 47, Нарын облусунда 1, Таласта 8, Чүй өрөөнүндө 10, ал эми Ысык-Көл облусунда 5 учур катталды. Азыркы тапта коронавирус жуктуруп алган 1325 бейтап стационардык шартта, ал эми 1450 киши үйүндө дарыланууда. Тилекке каршы акыркы суткада коронавирустан 3 киши акка моюн сунду. Бийликке жаштардын келишин талап кылган митингчилер учурда өкмөт үйүнүн алдына келишти. Алар жеке ишкер Ата Мекен партиясынан парламенттик шайлоого атсалышкан Тилек Токтогазиевди өкмөт үйүнүн ичине киргизүүсүн талап кылышып, убактылуу премьер-министр болушун талап кылышууда. Бирок азырынча эшик ачылбай, Токтогазиевди эч ким кабыл ала элек. Токтогазиевдин айтымында ал мурунку саясатчылардын бийликке келишине каршы жана президент Сооронбай Жээнбековдун президенттиктен кетишин талап кылат. Бирбол саясий партиясынын талапкери Алмамбет Шыкмаматов өзүн башкы прокурор кылып дайындабаганын, бул кызматка барбаганын Азаттыкка билдирди. Ал баш прокурордун 3 орун басары менен жолугуп, аларга иштөөгө моралдык колдоо көрсөткөнүн айтты. Дүйнөнүн жана Кыргызстандын жаңылыктары менен биздин 2020 чекит кежи сайтыбыздан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк тааныша аласыздар. Ушуну менен түшкө алынган жаңылыктар соңуна чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.